Мен сиздин сабагыңызга көптөн бери келем. Сабактан башка адамдардай эле көп пайдалуу нерселерди угуп пайда алам, алхамдулилlah. Мен сиздердин урматтан жана сыйлайм. Мен сиздин айрыкча китеп окуганыңызга өтө чоң баа берем. Акыркы кездерде менде да китеп окуганга абдан чоң кызыгуу пайда боло баштады десем жаңылышпайм. Азыр мен майда, көлөмү кичирээк китептерди окуйм. Сиздин бактылык формулаңыз, акыйкат жолу китептерди окуп чыктым. Бирок китепти окуганда зорго окуп атам. Айрыкча көлөмү чоңураак китеп болсо, башын түшүнүп, аягын түшүнбөй калам. Бул менин мурда китеп окубаганымбы же айтор билбейм. Окуп жатканда уйкум келип, башым ооруп, сынып кетейин дейт. Ушуга кеңеш бериңизчи. Канткенде китеп окугандын ыгын тапса болот. Бул кеңешиңиз отургандардын көбүнө пайдалуу болот деп ойлойм, иншалла, айрыкча мага окшогон китеп окубагандарга. Рахмат, Аллах ыраазы болсун сизден. Бир да катасы жок. Точкалар, ütөлөрдүн бардыгы туп-туура, эч катасы жок. Алхамдулилlah. Бир гана ошибкасы басма менен жазыптыр. Бизде жазуу бар да, англис тили азыр басмага өтүп кеткен. Жазуу менен басмасы бирдей эле. А бизде басма өзүнчө, жазуу өзүнчө. Бул басма менен жазыптыр, ошол эле. Калганын бардыгы туп-туура. Оңой окусун десе керек. Жакшы күмөн кылып атат. Китеп окуу ибадат. Китеп окуп кирген адам ниет кылыш керек. Эгерде анча диний китеп боло турган болсо, даарат алып кирген абдан жакшы болот. Анан ошол китеп окуп атканда, ошол китепти бир адамдай көрүш керек. Адам менен сүйлөшүп аткандай. Адам менен сүйлөшүп атканда ошо китеп сен билгиниң. Ар бир адам сени алдап коюшу мүмкүн. Отуруп аткан шейхинди алдап коюшу мүмкүн, бирок китеп алдабайт. Демек, ишеничтүү бир адам сага сүйлөп атканда ошону тирүү катар элестете турган болсоң, анда эч убакта зерикпейсиң. Кээде китеп окуп турганда ушунчалык алымдарыбыз болгон, намазын өтүп кетип, анан ана-мына деп отуруп, кийинки намаз кирип калып, аябай кыжырат болгон алымдар көп болгон. Китеп дүйнөсүнө кирип кеткенде. Ошон үчүн китепти элестеш керек тирүү адамдай. Андан пайда көрүп аткандай, досуңдай элестеш керек. Хайрул жалиси физ заманил китабу. Бул заманда адамдын эң жакшы досу китеп эле болуп калды дейт да. Ошондой кыла турган болсо жакшы болот. Бирок азыркы учурда бизде чындап көп китептер чыгып атат. Китеп жазганга укугу жок адамдар эле китеп жазып атат да. Анан окуганда ошондой кыйналып кетесиң. Ошон үчүн барды китепти окуй бербе дагы, жакшы китептер тандап окуганга аракет кыл. Анан китеп окуганда дайыма колуңда калем болсун. Жакшы пикирдин астын сызып, анан чекесине жазып, балким өзүңдүн пикириңди билдирип, анан керек ошо адам менен сүйлөшүп, талкуулап, анан окуй турган болсоң өтө пайдасы болот. Жөн эле окуй бербеш керек. Ал сен окуп аткан адам, ал деген маасум болуп, күнөөлөрдөн кемчилиги жок адам эмес ал деген. Курандан башка бардык китеп окуп атканда калемиң болсо, жазып сызып окуй турган болсоң, мунун сөзсүз түрдө пайдасы бар. Акырындык менен бул келе берет. Барып отуруп сенде жөндөн пайда болот. Мисал үчүн, машина айдаганда кыйналат элең го, адашып басып алып, буну басып алып, башка кылып, ушинтип тормоз басып алып, бир нерсе болуп. Анан барып отуруп, азыр машина айдаганда ойлонбойсуң деле. Бутун кайсын басасың, автомат басып эле берет, башка боло берет. Ошол сыяктуу. Грамматика үйрөнгөндө башында кыйналасың. Бул мындай. Кийинчерээк көнүп калгандан кийин грамматиканы унутуп каласың, бирок тил кала берет. Ошол сыяктуу. Китеп окуп атканда башында кыйынчылык болот, бирок барып отуруп, ошол кыйынчылыктын баары кетет дагы, сенде китеп окуй турган жөндөн пайда болот. Ошондо дароо окуп кете бересиң. Бир отурганда 100 бет, 150 бет, 200 бет, 500 бетке чейин окуп, ырахат таап алгандан кийин анда өтө жакшы жашоо болуп калат тууганым. Таптакыр өзүнчө бир аалам ачылат. Адамдар кино көрөт, билесиңерби? Кино эң жакшы кино, тасык илаж кинону көрүп алчымбы? Бардыгы Султан Сулейман болобуз, бардык аялдар хурем болот, өздөрүнчө балконго чыгып, тамбашыга чыгып алып, нары бери басып, бардыгы эле хурем болот, чынбы? Эч ким учат турганда тооктордун урушу өзүнчө хурем. Ал кино. Кино, фильм, китептин 10дон 1-ин айтып бере албайт. Анткени аткаруучулук чеберчилик сөз чеберчилигине жетпейт баары бир. Китепте кээ бир нерселер айтылып, аны кино тартып мүмкүн эмес. Демек, китеп кинодон да кызыктуураак. Эгер ошонун даамын сезип алсаң, анда кино көргүң келбей калат. Жөн эле бир нерсе айтып атат дейт да. Китепте көп нерсе айтылган болот. Китепте ушундай бир нерсени фантазияң менен таптакыр бөлөкчө бир болот. Эгерде Султан Сулеймандын китебин окуй турган болсо, муну киного окшоп көргүң келбей калат. Мына ушундай. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
ve qina azabennar. Amin. Bi rahmetike ya